Жер мунапысы боюнча мыйзамдын жарыяланганына дээрлик 1 жыл убакыт болду. Бул убакыт ичинде мыйзамдын аткарылышы создугуп жатат. Токтомдун талаптарын аткарууда жерлерде түшүнбөстүктөр жаралууда. Анткени жоонун 27 пункту жер мунапысын ишке ашырууда тоскоолдуктарды жаратып келгени белгиленген. Анда аталган пунктта тилкелер мурдагы жер ээсинин макулдугу менен мыйзамдаштырылсын деп жазылган. Мына мен элдин атынан айтып коеюнузки, азыр бул жерде эл кызыл китеп ала албай атканын бир эле ток китеп себебин айтып коеюн. Жанагы өкмөттөн чыккан положенияга ошол жерге 27 пунктка киргизип коюптур да. Жердин ээсинин макулдугу менен трансформация болсун деп. Азыр бардык документтер даяр болуп, архитектурдан пызууларын да алып, баарыбыз алып, ошол жерге келгенде 15 жыл мурун жер маселеси президент Садыр Жапаровдун Ак Ордо жаңы конушуна баргандан кийин актуалдашкан. Анда жергиликтүү тургундар Токтомдун 27 пункту жер амнистиясын толук ишке ашырууну татаалдаштырып жатканын айтышкан. Мындан улам өлкө башчынын буйругу менен жер мунапысы тууралуу жободогу 27 пункту жокко чыгарылган. Мен азыр айтамын, силер эртең менен баргыла дагы өзгөртүү киргизип туруп, изменение киргизип. 27 пунктты жокко чыгарып беребиз. Неме делена бүт баарына кызыл китеп бергиле. А красный линия боюнча шашпай чечебиз. Аны бербей тургула. Биз сунуш бергенбиз. Если керек болсо, неме бергиле аларга. Тех паспорт берип тургула үйүнө жөн гана, кызыл китеп эмес. Мындай временно пока под вопросом болуп турсун. Андан кийин маселе чечилгенден кийин аны чечебиз. Бул окуядан соң Ак Ордодогу жер маселеси башкы прокуратура тарабынан текшерүүгө алынган. Анда конуштагы жер тилкелеринин мыйзамсыз берилишине шек саналып, жергиликтүү бийликтин 4 кызматкери кармалган. Бул ишке тиешеси бар дагы бир адам 2 айга камакка алынган. 30 жыл мурун сатып алып эле азган неберелер келип алып, мунун чоң атам жери болчу, мен малым аскандай берет. Кандай кылып чечсе болот бул боюнча? Бул арада министрлер кабинети жер мунапысын жүргүзүү тартиби жөнөкөйлөтүлгөнүн жарыялады. Бул боюнча тийиштүү токтом кабыл алынып, жерге мунапыс берүү процесстери жеңилдетилип, тездетилет. Бул жобонун негизинде жер мафиясы күч алган Ош облусунда иш алып барууда. Анын негизинде 1770 мамлекеттик акты берилген. Анан ушул 291 токтомго президенттин жер мунапысы жөнүндөгү жарлыгына такап мыйзамга туура келбеген, жобого туура келбеген, эрежеге туура келбеген жерлерди дагы киргизип кетебиз деген шылуундар бүгүнкү күнгө чейин токтобой жатат. Биз бардыгына бөгөт коюп атабыз. Азыр ошондой фундамент куюлуп калган, үй тургузулуп калган, жашап аткан гана үйлөргө биз документтештирип берип атабыз. Бул 16199 биздин областта. Андан тышкары дагы арыз менен кайрылгандар көп арасында. Ушуну жасай коелу, муну жасай коелу. Кыргызстандын бардык аймагында жер маселеси корчу мыйзамсыз отурукташып, жайыт жерлерге турак жай куруп алгандардын катары калың. Буга чейин өлкө башчы жер мунапысына байланыштуу жетиштүү иш алып барбаган үчүн президенттин Чүй облусундагы өкүлү Нурил Алымбаев менен Сокулук районунун акими Курбанбек Айтибаевди кызматтан алган. Белгилей кетсе, Кыргызстанда жер мунапысын алуу үчүн элден 93663 арыз түшүп, жарандарга 12795 техникалык паспорт берилген. Ал эми 286 мыйзамсыз курулуштар аныкталып, документтер башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Алмагүл Эркебайкызы, Исхак Туратбеков, Ош ТВ.